Президент Садыр Жапаров Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммад бин Сулайман Ал Жасир менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1 ноябрда Глазго шаарында Улуу Британия королдугу жана Түндүк Ирландия Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммад бин Сулайман Ал Жасир менен жолугушту. Кыргызстан менен ОБИнин пандемиядан кийинки калыбына келтирүү мезгилиндеги жана климаттын өзгөрүү шартындагы кызматташтык жана өнөктөштүгүнүн маселелери талкууланды. Мамлекет башчысы белгилегендей, акыркы жылдарда эң бир корч көйгөйлөр болуп, мөңгүлөрдүн интенсивдүү эриши, суу ресурстарынын азайышы, кургакчылык, айыл чарбасындагы түшүмдүүлүктүн төмөндөшү, табигый кырсыктардын тобокелдигинин жогорулашы, транспорттук унаалардан улам абанын булганышы жана башка эсептелет. Президент Кыргызстан 2030 жылга чейинки улуттук деңгээлде аныкталган салымды кабыл алып, Париж келишимин жактаарын белгиледи.